Assalamu alaikum урматтуу мекендештерим, замандаштарым. Кечээ көчмөндөр оюну ачылды. Менимче абдан жакшы деңгээлде өттү. Көчмөндөр оюнуна мен деле чакырып алган болчумун. Бирок анда мурдараак Грузияга иш сапарым белгиленип калган. Сөздө берип койгон болчумун бул жакта конференцияга катышууга. Экинчиден мен ойлодум эле чындыгында. Түрк борборлор көчмөндөр оюнун баары бир кыргыздардай өткөзө албайт, бизчелик деңгээлге жеткизе албайт деп. Бирок кечээ абдан ыраазы болдум. Чындыгында мыкты даярданыптыр. Түрк дүйнөсүнүн биримдиги, ынтымагы дагы сонун басыл болуп берилиптир. Абдан ыраазы болдум. Анткени мамлекет башчысы, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган мырза дагы бул оюндун, бул брендтин Кыргызстандан башат алгандыгын баса белгиледи. Бул биздин бренд, биздин сыймык. Куттуктайм ушул иш-чаранын ачылышы менен. Грузияда болсо иш сапары менен жүрөбүз. Командировкага келгенбиз. Бул жакта жаш улууларга илим билим берүү борборлор абдан жакшы иштеп атыптыр. Баягы мектеп, анан университет менен эле бүтүп калбай, кез менен адамдар жаңы билим алып туруш керек экен. Мейли ал 90-да болсун, мейли ал 50-да болсун, 60-да болсун, ушул багытта абдан жакшы долбоорлорду уюштуруп атыптыр. Ошону менен таанышканга келгенбиз. 7 өлкөдөн адамдар келди. Европадан, Түштүк Кавказдан, Борбордук Азиядан, СНГнын мамлекеттеринен чыгылып, кылым жасаң кылым оку дейт. Биз да ошондой борборлорду көбүрөөк уюштурушубуз керек экен. Буга көзүм жетти. Бар бололу, бир бололу. Ассаламу алейкум.